Айтың. Неме алып келдіңіздер? Так. Sizden Allah razı olsun. Nasip ece. Siz verseniz sizge Kuday Taala milyonda versin. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Бар балыңызды сизде эжелер бар. Кыргыз эли эч качан жок болбойт. Мынакей, аябай ысык, аябай сонун жасаптыр. Кошумча мына дарбыздары бар эженин. Пловду прям өзүнүн колу менен жасаптыр. Мынакей. Мына карагыла. Молодец, Насип эже. Мына биздин Насип эже мугалим эди Чүншадын. Мынакей караңыздар, өзү Бүтүн өзүмдүн студенттерим, ушул жерде иштегендер, коллегаларым, элибизге жардам бербесек болбой калды. Ар бир жаранды чакырат элем. Ушундай мезгилибизде кайрымдуулук кылайлы баарыбыз. Кымбаттуу элдерге кайрылат элем. Ар бириңер эгерде карантин деген болсо үйдө отурсаңар, ушул биздин коллегалар дагы үйдө отурат. 14 күндө бүйүнө барбайт. Булар дагы бирөөдүн апасы, кызы, жары, ошолор эшикке чыкпастан ушул жерде карап отурушат. Кымбаттуу элим, бир жолу эле көчөгө чыгып кетпестен баардыгыңар үйүңөрдө отургула. Биздин жардам бергенибиз ушул медиктерге ушул болот. Кимдин колунан келген болсо күндүгө очередь кылып алып, ушул медиктерибиз үчүн жардам берели. Раз мамлекеттен жардам болбогондон кийин кегиле, эл журт өзүбүз турайлы, жардам берели. Ар бирибиз. Бу билбейбиз эртеге кимдин эшигиде какалап бул оору турганын. Азыр баштан сүйлөп бериңчи мен азыр. Ооба. Өзү кылыптыр. Бизде менен кылыпмын экен, кол балабыз менен. Насип эже, элибизге каалоо айтып койсоңуз. Элим эмне дейт элем? Кымбаттуу элим, ошол баардыгыбызга дүйнө жүзүгө келген апаттан эсен-аман тез аранчыда кутулайлы. Биз кантип кутулабыз? Эгерде бирдиктүү болгон болсок, бүт дүйнө эли бизге, элдерге суктанып атат. Мынакей элдери өзү чыгып, өзү жардам берип атат депчи. Значит, биз bunga татыктуу экенбиз. Ошондуктан баарыңыздарды чакырат элем. Кайрымдуулук иштерди көп кылыңыздар. Аллахым айткан экен, пайгамбарым айткан экен, ким оорудан, жамандыктан сактанып калат дегенде ал айткан экен, зекет берген адам, садага берген адам деп айтат экен. Келиңиздер баарыбыз кичине акчабызды аябайлы. Ушул биздин медиктер үчүн иштейли. Ушул медиктерибиздин бүтүндөй больницаларда жаткан биздин бейтаптар тез аранчыда сакайып кетишсин, айыгып кетишсин. Мен ушуну каалайт элем. Кымбаттуу эли журтум, сиздерге кайрылат элем. Эгерде карантин десе үйдөн чыкпай отуруп туруңуздарчы. Ушул биздин медиктер дагы үйдө отурушсун. Себеби биз канчалык кыймылдап ушуларга келип атканыбызда 14 күндө булар обсервациядан чыкпай жатышат. Ошондуктан булар да бирөөдүн кызы, атасы, энеси, баласы, алар дагы үй бүлөсү күтүп отурушат. Кичине эле жөтөлгөн болсо, мындан кийин эмне болдум деп ар бир ойлонушуп отурат азырчы. Ошондуктан сиздерди каалайт элем, үйүңүздөрдөн чыкпаңыздар. Мүмкүнчүлүк берсе медиктерибизге жардам береличи. Анан кийин кимдин колунан келген болсо, мына Аллахтын ыраазычылыгы үчүн келиңиздер. Ар бирибиз бир күндөн обедтерини, бирөөбүз ужинин көтөрүп жардам беришке аракет кылайлы. Сиздерге медицина тармагында кызмат кылган, биздин медучилищеде мугалим болуп иштеген биздин Насиба эжекебиз кайрылып атат. Урматтуу эл журт,